Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрүүчүлөрү, Манас радиосунун угармандары жана ошондой эле медиа Манас социалдык тармактар аркылуу бизди көрүп жаткан баардык көрөрмандарыбыз. Сиздерге жакшы, жагымдуу күн каалоо менен чоң экран программасы кайрадан өзүнүн сапарын баштады. Бүгүн бизде конокто Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёру, мындан тышкары дагы баарыбызга белгилүү киноактер Жылдызбек Касейинов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса. Бул жакка мурун көп келип турчу экенсиз, абдан баттап келдиңиз, Орозо ай кандай өтүп жатат сиз үчүн? Жакшы, жеңил жылдагыдан буюрса. Ушу аба салкын болгондагы аябай бир пайдасын тийгизип атса керек, Негизинен кыргыздарда салт бар эмеспи, башында жаңылыктардан сурамайынча маек башталбайт дегендейчи. Эмне жаңылыктар болуп жатат чыгармачылыкта, театрда, кинодо? Бизде жакшы жаңылыктар, одан буюрса көп жылдык, 3 жылдык токтоодон кийин, ар кандай жанагы карантинден кийин, анын үстүнө капиталдык ремонттон кийин жакында эле 27 марттан баштап театрыбыз ачылган. 27 марттан бери кыргыз жана башка элдердин драматургтарынын коюлган спектакльдер менен тынымсыз элдерди кабыл алуудабыз, Кудайым буюрса, азыркы күнгө чейин иш уланып атат. Жакшы, азыркы учурда кайсыл спектакльдерди коюп жатасыздар? Жаңы ачылганда Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей чыгармасынын негизинде Төлгө спектакли менен ачтык. Азыр ушундай резонанс жаратып, көрүүчүлөр батпай калып аткан учур болуп атат. Жана дагы буга чейин коюлган биздеги Марат Козукеев раматылык агайыбыздын спектакльдери жүрүп атат. Жана ошондой эле Шамил Дейканбаев деген режиссердун спектакльдери, Эркин Эгембердиев койгон спектакльдер тынымсыз элдерди кабыл алып аткат. Ооба, чындыгында 3 жылдык тынуудан кийин, ошо өзүңүз айтып өткөндөй эле башында карантин болуп калды, андан кийин ошо оңдоп түзөө иштери болуп калды. Адамдар сагынып калган окшойт, спектакльде. Сиз айтып жатпайсызбы, билеттер да калбай калып атат? Билеттер калбай калып атат, билбейм эмнеден, балким ушундай коомдун ушундай агымы келдиби, бир кезде киного, бир кезде концерттер, шоу концерттерге ушундай агылып аткан, анан бизде ошо театр адамдарын, актерлорду аябай кубантып атат. Билет калбай калып атат. Бул абдан жакшы нерсе. Бул актерлорго, режиссерлорго, чыгармачыл адамдарга чоң дем берет. Ушундан жазбай келе бериңиздер, театрдын эшиги сиздер үчүн ачык. Сөзсүз түрдө театр сүйүүчүлөрү үчүн ачык деп айтып өтөлү. Ал эми бүгүнкү программанын негизи эле аталышы чоң экран деп аталат. Биз бүгүн театр жөнүндө дагы, анан кино жөнүндө дагы сиз менен маек курмакчыбыз. Сиз жана айтып өтпөдүңүзбү, коом ушинтип өзгөрүп турат окшойт. Бир учурда театрга барып, бир учурда шоу концерттерге барып депчи. Ушул учурда мен дагы эсиме түштү. Мектеп учурунда бизге кыйнап эле театрга алып барчу. Ал учурда биз эми кичинекейбиз, театр деген эмне экенин түшүнбөйбүз. Анан эмнеге ушул жакка келдик деп мынтип аябай кызыксыз нерседей көрүнчү. Азыркы тапта театрга адамдардын көп бара атканы аябай чындыгында мени да кубандырып өттү. Анан сиздин мындай кино жаатына келсек, кино жаатында кандайдыр бир жаңылыктар же болбосо сиздин акыркы тартылган тасмаңыз тууралуу да маалымат берип өтсөңүз. Кино жаатында ошо акыркы тартылган тасмабыз 1-1 студиясы тарткан Кошуналар кино тасмасы күзүндө тартылган. Ошондон бери кино талаасын ачыга элекмин. Кудайым буюрса, могу жылы жаңылыктар болот деп үмүттөнөбүз. Негизи эле кино жааты бизде жана коммерциялык фильмдер менен бирге автордук фильмдер дагы кошо өнүксө, анан театр дагы кошо өнүксө, Кудайым буюрса, элди ээрчите турган ошол кино менен негизи искусство да негизи элечи. Адамды ээрчитип, адамзаттан бир 2 кадам алдыга жүрө турган кесип да. Ошол нерселер өнүксө, Кудайым буюрса, көп нерсе өнүгөт, көп нерсе алдыга жылат деп ойлойм. Ооба, чындыгында маданият тармагы өнүксө эле сонун болот деген үмүттөбүз. Анан ушу Кошуналар деген кинодо терс каармандын образын жараткансыз, жана бандиттердин бирөөсү. Андан мурунку дагы тасмаларыңызды айта кетсек, аракечтин болобу, же болбосо терс каармандардын болобу. Сизге балким көп берилген суроодур, бирок биздин эфирге сиздей актер келип аткандан кийин бул суроону дагы бербей коюш болбосу керек. Негизинен эле сизге терс каармандардын образын көбүрөөк жараштырышат окшойт, мындай эч кандай таарынычтар болбойбу бул жаатта? Бул жаатта
таарынычтар мисалы менде да болушу мүмкүн, эмнеге ушундай эле көрө беребем менден дешим мүмкүн, бирок актер кичинекей роль болбойт, кичинекей актер болушу мүмкүн деген сөз бар да. Анан роль тандаганга дагы актердун укугу чектелүүрөөк да. Ошондуктан ушу көбүнчө ушундай терс жактарды, терс каармандарды ойноп келатам. Анан бирөө тамашалаганда сен оң каарман болсоң эле ал сен аялды таштап кеткен же болбосо апасын жалгыз баккан немелерди эле ойноп калат экенсиң мындай. Ошентип айтып. Жакшы деле оң каарман болбойт экенсиң дегендей. Ансыкандай убактысы менен келет го деп ойлойм. Убактысы менен бышып жетилип, адамдын физиологиялык абалы дагы улам жыл өткөн сайын өзгөрүп турат экен. Жыл өткөн сайын жүрөктө башкача бир мээрим пайда болот, же болбосо башкача ташпоздук пайда болушу мүмкүн. Ошол нерсе менен өзгөрүп келеби деп ойлойм. Сиздин инстаграмыңызды карап жатып, бир сүрөтүңүздүн астынан комментарий окуп калдым. Балким ошо менимче кесиптештерден бирөө жазса керек, бразилиялык мафиозиге окшоп калыптырсың дегендей бир Темир Бирназаров жазып коюптур. Ошо Темир агайыбыз жазган экен. Анан ушундай комментарийлерде мындай таарынычтар болбойт экен да демек, жок, эч кандай. Абдан сонун. Демек өзүңүзгө өзүңүз мындай кандай десем, сырттагылар кандай көрүп атса, өзүңүз деле ошону кабыл алып жүрөт экенсиз. Эң сонун нерсе, ал эми театрдачы, мейли кинолордо терс каармандардын образын жаратат экенсиз. Театрда көбүнчө кандай образдарды жаратып келесиз? Театрда эми биз киргенине 7-8 жыл, 10 жылга жакындап калды. 10 жыл болсо дагы биз театрда жаш муун болуп эсептелебиз. Ооба. Жаңы кирген, жаш муун, жаңы талпынып келаткан, ордубузду таба элек катарга киребиз да. Биздин алдыбызда чоң мектеп бар, 4 поколениядан турган чоң мектеп бар. Нуркан Турсунбаев баштаган, Гүлайым Каниметова, Табыл Дактанов, Эгемберди Бекбалиев, Чоро Думанаев баштаган чоң театр, кино корифейлери бар. Ошолордун баскан изи менен, ошолордун жүргөн турганынан сабак алабыз. Анан театр жаатында эми ар кандай эпизоддук ролдор көбүнчө ал жакта мындай терс каармандын образдар азыраак экен театрда. Көбүнчө нейтральный же болбосо оң каарман болот. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз жана урматтуу каармандарыбыз, эгерде Жулдузбек Касиновдун башка бир амплуадагы ролдорун көргүңүз келсе, анда сөзсүз түрдө театрга барып көрсөк болот экен. Ошол жактан дагы башкача бир жагын ачып алат экенбиз. Негизинен чыгармачылык адам бардык тараптан чыгармачыл деп айтып келишет. Мен дагы ошол нерсеге ишенем. Сиздин ошо актердук чеберчиликтен тышкарыда кандайдыр бир таланттарыңыз барбы? Мисалы дароо айтып өтөйүн. Инстаграмда баягы эле карап атып, бир 4 сап ырды окуп калдым. Балким сиз жазгандырсыз деп ойлоп калдым да. Балким ушундай бир таланттарыңыз бар. Жазчумун негизи. Көп эле нерсем ушу жанакы тулпардын жанына келгенде токтоп калат дегендей, тулпардын жанынан тулпар эмне деп койчу эле, ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей, мисалы комуз черчүмүн. Комуз черчүмүн 5 налибага тапшыргандан кийин фольклордук кесипте окугандардын комуз черткенин көрүп алып, меники комуз черткенге эле жатпай турбайбы, комузду таштап койдум. Ыр жазчумун, акындардын ырларын окуганда меники болбой турбайбы деп аны да таштап койдум. Бирок ошо жазган жака бир аз шыгым бар болчу мурун. Анан азыр деле чиймелеп 4 саптан, 6 саптан жазып коймоюм бар. Бирок эми аны акындык же болбосо чоң чыгармачылык деп деле эсептебейм. Жон гана ар тармактан бир аздан ошо бар турбайбы? Абдан сонун бул дагы менимче. Себеп дегенде жигитке жетмишүүнү ыраазык кылат деп коюшат го, ошондуктан сонун нерсе экен. Анан негизи эле театр тармагында көбүнчө театрда эмгектенесиз да сиз. Айлык акы, маянасы аз экенин негизи эле баарыбызга маалым. Бирок ошол эле учурда сиздин үй бүлөңүз бар. Ошо жубайыңыз Кыргыз Түркман университетин бүтүрүптүр деп дагы кыстырма кылып айтып өтөлү. Үй бүлөнү багыш керек дегенде кандайдыр бир кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүктөрүн кайдан аласыз? Же болбосо театрдын маянасы жетип жатабы? Театрдын маянасы Кудайым буйрса ошо 1-апрелден тартып көтөрүлгөн, бирок канча колубузга тиет аны биле элекпиз. Бирок буга чейин дагы ошол аз маяна менен иштеп аткандар болду. Кошумча каражат эми 2-3 университетте драм кружоктор бар. Бүбүсар Бешналиев атындагы искусство жана маданият университетинде сабак берем.
Андан сырткары кино озвучкалар, кино съемкалар, ошолор менен акырындап түрдүү иш-чаралар да болуп калышы мүмкүн. Түрлүү иш-чаралар болушу мүмкүн. Ооба, сөзсүз түрдө. Ал эми театр мисалы өткөндө тыныгуу учурунда көбүнчө эмне менен алектендиңиздер? Көбүнчө биз онлайн сабак менен алектенип аттык. Студенттер менен анткени көбүнчө ошо иш пландар артта калып калбасын деп ошо балдар менен алектенип аттык. Андан сырткары ошо үйдө эле үй бүлөгө кам көрүп дегендей үйдө отуруп ошол убакта. Ооба, ошол учурда баарыбыз эле үйдө отуруп, үйдө, үй бүлөдө баарыбыз бирге отурган кандай бакыт экенин да сезип калбадык белек деп карантин темасын өтүп кеттик го. Кайрадан бүгүнкү биздин темабызга кайтып келели. Негизи эле театр жана кино тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз. Сиз ошо мугалим болуп дагы эмгектенериңизди айтып өттүңүз. Анан негизи эле мен билгендерден элдин баары эле актер болгусу келет, актер болуп түрдүү кинолорго тартылып, жылдыз болгусу келет да чынында. Мен деле ошондой болгум келет, бирок ар бирөөнүн эле дээринде ал нерсе боло бербейт да. Негизи дээринде болуш керекпи актер болуш үчүн адамдын? Кантип ойлойсуз ушул? Мен эсептегеним боюнча жүрөгү бар адам, жүрөгү бир нерсени сезген адам актер боло алат. Бирок ошонун үстүндө иштөө процесси абдан оор. Мисалы көп студенттерге дагы көп айтам, көп мындай агайда мисал келтирчү, мисалы комузчу комузун чертет, ал комуз көрүнүп турат. Гитарист гитарасын чертет, гитара көрүнүп турат. Актердук болсо инструменти көрүнбөйт, инструмент полный, баштан баштап, чачтын учунан баштап тырмактын учуна чейин өзү инструмент да. Андыктан ошону черте билген абдан оор нерсе. Ооба, сонун сөз экен, өзүн черте билген деген. Демек, эмгек кылуу керек. Эмгек кылса бардыгы болушу мүмкүн, Жана 1% талант, 99% эмгек деп коет ошондой. Анан азыркы этапта мен билишимче абитуриенттер дагы ошол кайсыл жакка тапшырсам өзүмдү, кайсыл жактан сынап көрсөм дегендей бир ойлонуу, толгонуу процессинде жүрөт болушу керек. Балким ушу актерлукка кызыккан дагы абитуриенттер бардыр. Аларга кандай кеңештерди берет элеңиз? Кандай өзүнө кандай суроо бериши керек деп ойлойсуз алар тапшыраардан мурун? Тапшыраардан мурун дүйнөлүк жана кыргыз адабиятынан маалыматы болуш керек, сөзсүз түрдө. Андан сырткары этюд деп коет, кыска кыймыл аракет менен бир жашоодо күнүмдүк турмушта кылган нерсени көргөзүш керек, ырдаш керек, бийлеш керек. Үнү да жакшы болуш керек, Үнү да жакшы болуш керек. Алар мисалы мектепти жаңы эле бүтүп келишти. Анан дароо ушул нерселерди билиши керекпи? Бизде собеседование кабыл алуу, бизде мисалы башка университеттерде жана актерлорду кабыл алган жактарда кандай билбейм, бизде Бибисара Бешналиев атындагы искусство университетинде 20 күн мурун же болбосо 1 ай мурун атайын бир мастер ошол жака тапшырган балдарды даярдайт. Экзаменге чейин даярдайт, ошол жактан тамсилдерин, монологдорун, поэзияларын, ырларын даярдайт 1 ай бою. Анан ошонун результаты менен анан окууга өткөндөр өтөт, өтпөгөндөрү кетишет да. Түшүнүктүү. Негизи ооба, актердук чеберчилик же кандайдыр бир музыка бөлүмүнө тапшыра турган болсо, биздин университетте дагы кандайдыр бир сынакты тапшырат, адистик сынак деп коюшат. Анан ал жака келип же монолог окуу, же түрдүү мындай заданияларды, орусча айтмакчы, беришет, ошолорду аткарып бериши керек да. Эгерде ушундай бир тармакка тапшырууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө бизге дагы жазып койсоңуздар болот. Түрдүү суроолоруңуздар бар болсо жооп берүүгө даярбыз. Ал эми азыр болсо кайрадан ушул Жылдызбек Касиевдин бүгүнкү биздин мейманыбыздын кинодогу жана театрдагы жашоосуна кайтып келсек, сиздин ушул кино тармагындагы кыялыңыздагы роль кандай жана ким менен бир тасмада роль аркалагыңыз келет? Аябай ойлондурган суроо экен. Ойлондурган суроо. Эми генералдыкты самалаган солдат эмес дейт го. Кыргыз кереметтери биз чоңойгонго чейин эле тартылып калган да. Мисалы оюма койсо, эгер оюмдагыдай болсо, Айтматовдун этаптык каармандары деп коет, мисалы Ильяздан баштап Танабайга чейин ошо кыргыз актер үчүн кыргыз театр искусствосунда болобу же болбосо кинодо болобу, ошол этаптык ролдордун баарын ойносо,
бул чоң нерсе да, чоң мектеп, чоң корифейлер ойногон ошондой нелерди. Анын сыртында ошо этаптык ролдордун баарын ойногум келет. Мисалы Бостон, Базарбайын деле, Танабай, чыгып бардык Эдигей, жалпы Айтматовдун каармандары эгер экрандашып калса дагы чоң бакыт болмок мен үчүн. Буюрса кыялдарыңыз орундалсын дейли. Себеп дегенде азыркы тапта мисалы Шамбала деген тасма тартылды, кайрадан экрандаштырылып, балким башка тасмалар дагы ушинтип экрандаштырылып калса, анда сиз үчүн орусча айтмакчы кулачки держим дегендей. Демесе негизинен эле жана айтып өттүңүз, театр тармагы боюнча улуу муундар бар, бизде 4 муун бар бизге чейин депчи. Анан улуу муун менен сиз өзүңүз жаштар муундун ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестиктер болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Театрдын ичинде жок, албетте андай нерсе жок. Анткени бул мектеп биздин театр 95-жылдык сезонун ачып атат. Демек кыргыз театрына 95 жыл. Эң кыргыз искусствосунун атасы биздин театр болуп эсептелет. Опера балет театры дагы, филармония дагы ошо биздин театрдан бөлүнгөн да. Ооба. Андыктан 95 жылдык мектеп бар дал жерде. 95 жыл поколенияга эмне деген адамдар, эмне деген күчтүү инсандар, Рыскулов, Күйөкова, Кытаев баштаган чоң-чоң инсандар иштеп кеткен мектеп болгондуктан бул нерсе такыр кабыл алынбайт, пикири келишпестик, андай нерсе жок, андай нерсе кеңештерин айтышат. Андай нерсе жок. Жумуш учурунда бергел балам, мондай, тигилдигиндей. Биз пикир келишпестик мындай турсун, биз алардын кеңешине муктажбыз. Ооба. Ошондой адамдар менен бир театрда, ошондой адамдар иштеген театрда дагы сиз иштеп турганыңыз, эмгек кылып турганыңызда өзгөчө бир сыймык болсо керек. Албетте чоң бакыт. Азыр эле мисалы өткөн адам өтүп кеткенден кийин эстейт экенбиз да, мисалы Мухаммед Токтобаев өтүп кеткенден кийин кандай сахнада кандай чоң орду бар экенин билдик. Өтө электер эле билчүбүз, бирок өткөндөн кийин абдан бийик деңгээлде көрдүк. Дүйшөнбай Дөбөтов агайыбыз адамдар өтүп кеткен сайын ушундай баркын билет экенбиз. Анан азыр дагы арабызда биздин улуу муундардан чоң-чоң театр корифейлерде театрды түптөгөн инсандар иштеп жатат. Буюрса ошолордон дагы чоң сабак алышыбыз керек. Ооба, сөзсүз түрдө. Театр тармагынан кайра кино тармагына келели. Биздин кино сүйүүчүлөрүбүз дагы ар дайым ушу чоң экран программасын күтүп көрүшөт. Анан биздин WhatsApp номерлерге жазгандардын арасында сиз дагы бар болчусуңуз. Дарагырында тиги жаман баланын ролун аткарган конокту чакырыңызчы, чындыгында кандай экенин көрөлү деген бир пикирлер дагы калтырганда, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дарагырында аты жөнүңүз ким эле дарагырында? Өгүз. Өгүз, мен эсимен чыгып кетиптир. Чындыгында образыңызды аябай сонун аткаргансыз, ачып бергенсиз. Элдер ошондон кийин же болбосо Акшола сериалынан кийин сизди жашоодо жаман көргөндөр болду беле, көчөдөн көрүп алып, ай бул сен жаман киши турбайсыңбы дегендер. Болот, көбүнчө ошондой кабыл алгандар. Мисалы бир эле мисалы ошол Акшола сериалы чыккандан кийин абдан элдин баары ажиотаж болуп көрүп аткан убакта Аксыга тойго барып калдык. Ишен Назаров деген досумдун иниси үйлөнүп, анан тоюн алып бармакмын. Анан эшиктин алдында турсак эле ар жакта бирөөлөр сүйлөшүп атат. Тамадасы кимкен, тамадасы кимкен деп калды. Анан бирөө бул бала экен деп мени көргөзүп алыстан. Биздин кулагыбыз аябай угат да, тияк кыргыт койгондой эле тияк уга беребиз да. Угуп турам. Бир жакта сүйлөшүп туруп эле турсак эле. Тамада калбай калгансың, алкашты чакырган турбайбы деди. Алда кулагыма шак эле дейчү. Анан ушундай кабыл жок. Ар кандай ушундай кабыл алгандар болот. Базардан же болбосо коомдук жайлардан карай калып чоочуп. Көбүнчө жанакы оңгарман, геройлорду ойногон балдарга аябай суктанам. Мисалы бизде Бактияр Шаршенбаев деген бала бар. Же болбосо Азиз Мурадилаев, биздин агайларыбыз, Назым Менжебаев. Мисалы чуркап келе калышып, сүрөткө түшүп, ушундай немелер көп кездешет. Меники ошо ойногон персонаждарданбы же эмнеден экенин билбейм, бир да жолу ошондой жаман көз менен карап өткөчү. Ошондой учур каттал элек бир да жолу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы кино тармагында эгерде сизге азыр оң каармандын бир образы берилип калса,
ошону ушу терс каарманды аткаргандай эле ийгиликтей аткара аласыз деп ойлойсузбу? Аткара алам деп. Билбейм, эми айтыш кыйын, бирок издемекмин ошол оң каармандын дагы кандай жагын. Негизи эле терс каарман, оң каарман деп бул зрительге, көрүүчүгө ташталган нерсе да, автордончу. Бирок менин оюмча оң каарман, терс каарман деген такыр болбойт. Анткени ошол дарагырын эле алалы. Дарагырында өгүздүн Бегимайды сүйгөнгө акысы жокпу? Же өгүздөйлөр сүйбөш керекпи? Мисалы да, алда сүйүүсү үчүн күрөшүп атат да. Акшола сериалында мисалы Самагандын жанагантип калышына Самаган жеке эле өзү күнөөлүү эмес да. Ага да күнөөлүү тараптар бар да. Аны дагы жакшы жашагысы келет. Ооба. Анын сыңарындай ошо оң каармандын дагы, терс каармандын дагы бир максатын табыш керек. Роль ойноп жатканда, же болбосо ошонун тегерегинде издеп атканда, ошонун максатын табыш керек. Максаты туура табылса, жакшы чыгат. Ошо чындыгында башка бир тараптан дагы, башка бир көз караштан да карап көрүүгө аракет кылыш керек турбайбы? Деп өзүңүздүн терс каармандарыңызды бир сыйра актап койдуңуз. Абдан соң биздин тилекке каршы убактыбыз дагы бир аз соңуна келип калыптыр. Убакыт учкан самолеттей эле ар дайым учуп кетет бул студияда отурганда. Анан сизге бир 30 секундалык эркин микрофон берейин. Балким ушул суроону сурабай калды деп арманда калбай, биздин көрүүчүлөргө болобу, угармандарга болобу, же бизге болобу кайрылып өтсөңүз болот. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошо театр, кино тараптан келип аткандан кийин бар айтарым, урматтуу кыргыз эли, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры ачылып, 27 марттан баштап көрүүчүлөрдү кабыл алып атат. Кыргыз театры менен болуңуздар, кыргыз киносу менен болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык айда тилеген тилегиңиздерге, ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер, бар болуңуздар. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында репетициядан бери ушул жакка келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге жакшы маек куруп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз жана ошондой эле радио угармандарыбыз, бүгүнкү чоң экран программасында Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру, негизи эле баарыбызга таанымал кино актеру Жылдызбек Касейинов болду. Кийинки эфирлерде улушуп көрүшкөнчө аман туруңуздар.